Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгылуу кызматынын жол эрежесин одоно бузган айдоочуларды аныктоо боюнча рейди уланууда. Ушул дем алыш күндөрү дагы спирт ичимдигин ичип алып унаа айдаган жана коомдук тартипти бузган ондогон жарандар тартип коргоо органдарынын колуна түштү. Өкүнүчтүүсү өлкө аймагында күн алыс орун алып жаткан жол кырсыктары нечендеген адамдардын өмүрүн алууда. 7-синен 8 ноябрга караган түнү милициянын кызматкерлери Mercedes-Benz маркасындагы автоунааны токтотушкан. Айдоочунун жүрүм-турумунда мас абалдын белгилери байкалган. Медициналык кароо үчүн айдоочуну наркология бөлүмүнө жеткирүү учурунда ал жеке өздүгүн тактоо үчүн зарыл болгон документтерди берүүдөн баш тартып, бир нече жолу телефон чалууларды кылып, үчүнчү жактарга берүү аракетин жасаган. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес. Азыр либо сиз мыйзамдуу талабыбызга баш ийесиз, либо биз күч колдонобуз. Нет, я же говорю, я слушаю, вот смотрите, что они делают. Мен зарплатам мен сиздин ишиңиз эмне? Ошондой. Мен зарплатам мен сиздин ишиңиз эмне? Подождите, мне сотрудник госнаркодиспансера. Айтпады, байке. Пандемик келип аласыз дедиз го. Айдоочунун мыйзамга каршы аракеттерине карабастан, анын өздүгү такталган. Нет, подождите. Смотрите, что... Машинанын ортосунан нарушниктер алып келдичи. Билбейм. Вот он, сотрудник. Азыркы учурда аталган айдоочунун автоунаасы айып корго кирди жана өзүнө карата тиешелүү протокол түзүлүп, эң кызыгы бул жерде айдоочу ар кимге чалып берди. Андан сырткары дагы жоопкерчиликтен качыш үчүн 102 чалып, кызматкерлер мыйзамсыз кыймыл аракет жасап атат деп жалган жабуу кылды. Бирок тиешелүү чаралар көрүлдү. Урматтуу айдоочулар, мас абалында эч качан унаа башкарбаңыздар. 9 ноябрдын түнүндө Бишкек шаарынын милициясынын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны токтоткон. Айдоочунун мас абалда экени божомолдонуп, өзүн туура эмес алып жүргөнү жана сүйлөөдө кыйналып жатканы байкалган. Текшерүү учурунда ал эч качан айдоочулук күбөлүк албаганы аныкталды. Мас абалынын айкын белгилерине карабастан, айдоочу кызматкерлерден токтотуунун себебин талап кылып, алардын мыйзамдуу талаптарына баш ийүүдөн баш тартып жатты. По доброй воле пройдем наркологию для прохождения экспертизы. Хорошо? Хорошо, вот я вам говорю, я не пил. Хорошо. Я просто приехал друзей забрать. Вот сотрудники милиции меня оставили без повода. Они говорят, что хорошо. за рулем. Они голову. Эгерде сиз кызматкерге карата же мага карата кандайдыр бир арыздооңуз болсо, сиз албетте биздин үстүнө барып арыз жазсаңыз болот. Эми мен сизден сурап атам. Өзүңүздүн тастыктоочу документиңизди берип коюңуз. Жок, көрсөтөм. Çok Бересизби, бербейсизби? Ne vermeyin. Бербейсизби? Мыйзамдуу талапка баш ийбейсизби? Кач. Жалгыз отуруңузга баш. Кийинчерээк айдоочу медициналык кароодон өтүү үчүн наркологиялык мекемеге жеткирилген. Бирок ал мас абалда экенин аныктоочу экспертизадан өтүүдөн баш тарткан. Мындан улам унаа ээсине жол эрежесин бузгандыгы үчүн атайын протокол толтурулуп, унаасы айып аянтчасына токтотулду. Жогоруда айдоочуга карата тиешелүү протокол түзүлүп, азыр автоунаасы айып корго кирди. Урматтуу айдоочулар, мас абалында эч качан унаа башкарбаңыздар. Аталган айдоочу тоскон учурда айдоочулук көлүгү жок, мас абалында унаа башкарып бара жаткан жана тоскон учурда эмне үчүн тостуң деп кызматкерлерге баш ийбей бир топ көйгөй жараткан. Ага карабастан азыр бүт тийиштүү чаралар көрүлдү. Бишкек шаарынын аймагында жыл сайын өткөрүлүүчү МАК 2025 операциясынын алкагында комплекстүү ыкчам алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин 21 январдагы МАК 2025 операциясынын алкагында 3-7 ноябрь күндөрү допинг аталыштагы ыкчам алдын алуу иш-чараларын өткөрүү жөнүндө тескемесинин талаптарын аткаруу максатында 7 ноябрь күнү Бишкек шаарынын милициясынын кызматкерлери тарабынан Бишкектин аймагында жайгашкан Антикино Люкс Синема, Караоке 24 жана The Best аттуу көңүл ачуучу антикинолорго баңги кылмыштарды жана баңгичиликти алдын алууга багытталган түшүндүрүү иш-чаралары өттү. Иш-чаранын алкагында 2 жашы жете элек кыз аныкталып, алар менен түшүндүрүү иш-чаралары жүрүп, мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүп берилди.
Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Индия Республикасынан баңгизаттарын ташып келүү каналына бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө ири өлчөмдө синтетикалык баңгизаттарды таратуу жана сатуу менен алектенген чет өлкөлүк жарандар кармалды. Кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражатын, психотроптук заттарды жана алардын аналогун ири өлчөмдө сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо, сактоо, ташуу жана жөнөтүү каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында өлкө аймагындагы жогорку окуу жайлардын биринде окуган чет элдик жарандардын Instagram социалдык тармагындагы Indian продукт дүкөнү аркылуу баңгизат сатуу менен алектенип жүргөндүгү аныкталган. Кармалгандардын жашаган жерин тинтүү учурунда болжол менен 1 килограмм өлчөмүндөгү баңгизат каражаты, ошондой эле психотроптук баңгизаттар табылган. Учурда баңгизаттарды ташып келүүнүн жолдору, ошондой эле ташууга жана таратууга тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. 2025 жылдын 6 ноябрындагы түн ичинде Бишкек шаарынын милициясынын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Бирок документтерди текшерүү учурунда айдоочу инспектордун алаксыганынан пайдаланып, мыйзамсыз түрдө окуя болгон жерден качып кеткен. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында айдоочу кармалды. Автоунаа айып токтотуучу жайга эвакуацияланды. Ал эми айдоочуга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү административдик протокол түзүлдү. Кыргыз Республикасында баңгизаттардын алдын алууга жалпы маалымдоо каражаттарынын ролу деген темадагы тегерек стол болуп өттү. Иш-чара ушул жылдын 7 ноябрында маалымат жана басма сөз күнүнө карата өттү. Бул иш-чара Кореянын башкы прокуратурасынын колдоосунун негизинде ишке ашырылган жана мамлекеттик органдар менен медиа коомчулуктун ортосундагы баңгизаттын алдын алуу жаатындагы кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган долбоорлордун бир бөлүгү болду. Тегерек столдун ишине Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын, Саламаттык сактоо министрлигинин, Агартуу министрлигинин, жаштар уюмдары жана жалпы маалымдоо каражатынын өкүлдөрү катышты. Иш-чарада саламаттык сактоо кызматкерлеринин, билим берүү мекемелери жана баңгизаттын алдын алуудагы жаштардын демилгелеринин ролу боюнча презентациялар болду. Катышуучулар журналисттердин жана жалпы маалымдоо каражаттарынын коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатууга жана баңгизатты колдонууга карата терс мамилени калыптандырууга кошкон олуттуу салымын белгиледи. Тегерек стол жыйынтыктоо, сыйлык тапшыруу аземи жана катышуучулардын биргелешип сүрөткө түшүүсү менен аяктады. Биз ушул Корея, Түштүк Корея мамлекетинин башкы прокуратурасынын айрыкча баңгизаттардын алдын алуу, баңгизаттарга бөгөт коюу, ошондой эле эл аралык кызматташууну алкагында өткөрүп жатабыз. 저는 대한민국 대검찰청 소속. Менин тажрыйбама караганда Түштүк Корея менен Кыргызстандын баңгизат маселелери окшош деп ойлойм. Азыркы учурда интернет жана социалдык тармактардын кеңири колдонулушунун натыйжасында бул көйгөй жаштар арасында бат жайылууда. Бул көйгөй Түштүк Корея менен Кыргызстандын гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн көйгөйү болуп саналат. Ошондуктан Кыргыз Республикасы жана Кыргызстан баңгизаттарга каршы күрөштө маалымат алмашуу жана тергөө тажрыйбасын бөлүшүү аркылуу тыгыз кызматташып келишүүдө. Бишкек шаарында түнкү убакта шаар тургундарынын тынчтыгын бузуп ызы-чуу салган топ балдар кармалды. Октябрь райондук милициясынан билдиргендей, 3 ноябрь күнү таңкы саат 5 чамасында Анкара жана 7 апрель көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан кафелердин биринен чыккан бир нече жаран массалык мушташ уюштуруп, бул тууралуу милицияга окуянын күбөлөрү маалымдаган. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери мушташка катышып, бейбаштык кылгандардын бардыгын кармап, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына алып келди. Андан кийин алардын бардыгы республикалык наркология борборунда спирт ичимдигин же баңгизат колдонгонун аныктоо боюнча текшерүүдөн өтүп, кармалгандардын аракетине юридикалык баа берүү үчүн материалдар тиешелүү укук коргоо органдарына өткөрүп берилди.